Assalamu alaikum, Serek Жашоо каналымдын көрүүчүлөрү, менин катталуучуларым. Саламатсыздарбы? Кайрадан мен сиздер менен чыгыш элдик медицина адиси Таалайбек. Мен өзүмдүн каналымдын көрүүчүлөрүнүн суроолору боюнча бүгүн боор органы жөнүндө сөз кылмакчымын. Боор деген эмне? Боор бул ички тамак сиңирүү органдарына кирет. Боордун аткарган кызматы бул негизги эки кызматты аткарат. Биринчи кызматы боор өт суюктугун иштеп берип, өт башчыкчасына жыйылат. Өт башчыкчасына жыйылган өт суюктугу качан адам баласы майлуу тамакты жеген учурда ашказандын уйку бездеринен келген ферменттер менен биргеликте ошол майлуу тамакты эритип сиңирип берет экен. Экинчи аткарган кызматы канды тазалайт. Биз жеген тамак аштан пайда болгон кан болумдуу заттарды боор улуу заттардан тазалап, биздин денебиздеги жалпы кан айлануу системасына өткөрүп берет. Эми боордун ооруп калуусу эмнеден келип чыгып атат? Эң эле биринчи ооруп калуусуна себепкер болгон биздин тамактануу. Ошол тамактануудун өз убагында эмес, өз ченеминде эмес болуп калгандыктан боор акырындап барып боорду май басат. Муну медицина тили менен айтканда жировая гепатоз деген диагноз коюлуп калат. Эми жировая гепатоз дегенден кийин боорду май басып, боор өзүнүн кызматын толук аткара албай калат экен. Эми боор ушул абалда жүрө бере турган болсо, бул жировая гепатоз деген диагноз ошол боордогу май баскан уулуу заттар, тазаланбай калган уулуу заттар акырындап боордун клеткаларына жете баштайт. Боордун клеткаларына жеткенде бул жерде жировая гепатит деген диагноз коюлуп атат. Андан аркысы клеткалардан кийин ткандар болот, фиброздук ткандары деп коет боордун ичинде. Бул мээнет ошол фиброз ткандарына жеткенде жировая гепатит деген мээнет, андан кийинки мээнет фиброз мээнети болот. Фиброз мээнети бул биринчи, экинчи, үчүнчү степени болуп, андан кийинки боор мээнети цирроз мээнетине чейин жеткизип коет экен. Цирроз мээнети да биринчи, экинчи, үчүнчү степенде болуп эсептелинет. Ушул боор органы боюнча иштеген адистердин айтуусуна караганда, боорду май баскан, баягы биз айтканда медицина тили менен айтканда жировая гепатоз деп айтабыз го. Ошол жировая гепатоз болгон адам эгерде өзүнүн боорун алдын ала карап, этият болуп жүрбөсө, 15-20 жылдын ичинде цирроз мээнетине жетип калат дейт. Ошондуктан бул боорду өтө этият. Боордун ооруганы биздин жанагы белибиз, бутубуз, колубуз ооруган сыяктуу болуп, ал оору андай белгилер болбойт экен. Оорудун белгилери, боор ооруунун белгилери. Биринчи ушул оң жак кабыргабыздын асты жагы түйүлгөнсүп, дискомфорт болуп ооруйт экен. Көңүл калып, тез чарчоо сезимдери пайда болот. Тамак сиңирүүнүн бузулушу, адамдын кускусу келет, зарна болот, оозго ачуу суюктуктун пайда болушу, майлуу тамакка адамдын табитинин жоголушу. Андан кийинки белгилери сарык оорусу деп коебуз. Көздүн агынын сары түстө болуп калышы, денедеги теринин сары түстө болуп калуусу дагы бул боор оорусунун мээнетинин белгилери болот. Андан кийинки белгилери азыр мына баардыгыбызга эле көзүбүзгө көрүнүп белгилүү болуп турат. Бул курсактын чоңоюп кетүүсү жана ашыкча салмактын пайда болуусу. Көпчүлүгүбүз айтып коебуз, мен качандан бери диета кармап жүрөм, көп тамактанбаймын, ошондой болсо дагы салмагым жеңилдебейт деген адамдар бар. Мына ушул ашыкча салмактан арыла албай аткандардын дагы бирден бир себеби бул боор оору илдетине чалдыгып калганы болуп калып атат. Дагы бир белгиси, көпчүлүк учурда ошол боор ооруган адам тамактангандан кийин ал ныксырап уйкусу келе баштайт. Мына ушундай белгилер болгон учурда
сөзсүз өзүңүздүн бооруңузга камкордук кылып жүрүшүңүз керек. Эми бул жерде мен мурдагы чыгарылышымда көпчүлүк эле чыгарылыштарымда мен ушул денебиздеги болуп аткан ооруларга көнүгүүлөрдү көрсөтүп, көнүгүү жөнүндө көбүрөөк убакыт кетирип атамын. Бул боор оорусуна болсо негизги көнүгүү мен айтар элем туура тамактануу, өз убагында тамактануу, өз ченеминде тамактануу деп айтар элем. Эми биздин жеп аткан тамак ашыбыз болобу, ичип аткан суусундук ичимдиктерибиз болобу, ошонун баардыгы биздин боорубуз аркылуу өтүп атат. Эми биз канчалык нукура таза азыкты, нукура таза суусундуктарды ичип жесек, биздин боорубузга жеңил боорубузга пайда болот экен. Азыркы кезде мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, тамак аш проблемасы, тамак аштын көпчүлүгү мына химикаттарга даярдалган, химикаттар кошулган тамак аштар өтө көп кездешүүдө. Ошондой болгон учурда мен айтар элем, ушул химикат кошулган тамак азыктарга бир отоло отуруп албаңыздар. Ооз тийип бир жеп койсоңуздар, койгондурсуздар, бирок бир отоло дайыма ошол химикат кошулган токсиндери бар тамактарга отуруп албаңыздар. Негизинен кайсы азыктардан этият болуңуздар деп айтам. Кайра иштетилген эт азыктары, кайра иштетилген сүт азыктары, полуфабрикат деп коебуз. Мына ушундай тамак аштардан алыс болуңуздар. Анан кийин суусундуктарды айта турган болсок, эң эле биздин боорубузга зыяндуу болгон бул алкоголдук ичимдиктер. Алкоголдук ичимдиктердин түрлөрүн өзүңүздөр билесиздер. Анын баардыгы биздин боорубузга зыян экен. Андан башка газдалган суусундуктар, ар кандай боектор кошулган суусундуктар, энергетикалык суусундуктар бар. Ошолордон дагы өтө өзүңүздөрдү этият алып жүрүшүңүздөр керек. Эми тамак ашты жана суусундук ичимдиктерибизди иретке келтиргенибизден кийин, эми ушуларды биз кайсыл учурда тамактанышыбыз керек, канчалык ченемде деген маселе пайда болот. Мен өткөнкү чыгарылыштарымда, алгачкы чыгарылыштарымда мен айтып кеткен элем. Адамдын ички органдарынын иштөөсүнүн биологиялык сааты деген таблицаны чыгарганмын. Ошол таблицада биздин боор органыбыз кайсыл убакытта активный иштейт. Боор органыбыз түнкү саат 1ден саат 3кө чейинки убакытта активный иштеген учуру болот. Боор бунун аткарган кызматы эмне? Мунун аткарган кызматы мен жогоруда айтып кеткендей, бизге эң керектүү тамак сиңирүүгө, майлуу тамакты сиңирүүгө керек болгон суюктукту иштеп берип, андан кийин ошол жеген тамак ашыбыздан пайда болгон, канга жарамдуу болгон заттарды тазалап, денебизге кан айлануу системасына өткөзүп берет деп атам. Демек, ошол түнкү саат 1ден 3кө чейинки убакытта биздин боорубуз өзүнү өзү тазалоо процессин активный жүргөн учуру болот экен. Эми биз болгон эле биз эмне кылабыз? Болгон эле биз боорго ошол убакытта шарт түзүп беришибиз керек. Кандай кылганда биз ага шарт түзгөн болобуз? Биздин тамактануу адебини кайрадан айта турган болсок, эртең мененки тамакты мүмкүн болушунча тое жешибиз керек. Түшкү тамакта кичине жеңилдетип, ал эми кечкисинде болсо, ушул жай мезгил болобу, кыш мезгили болобу, жылдын кайсы эле учуру, кайсы эле мезгили болбосун, кечки тамагыбыз саат 7де токтош керек экен. Себеби биз саат 7де тамак жегенди токтотсок, түнкү саат 1ге чейин биздин жеген тамагыбыз баягы толук иштелбей, ашказаныбыз толук кандуу иштебей турган учурда дагы саат ошол 12-1ге чейинки убакытка чейин, саат 7ге чейинки жеген тамагыбызды эритип сиңирип, биздин бооруду жана өзүнү өзү тазалап иштеген учур келген учурда боорубузга тоскоолдук жаратпайт экен. Ошондуктан кечки саат 7ге чейинки тамагыбызды жеп алсак, түнкү саат 11де уйкуга кирсек, ошондо биз боорго өзүнү өзү тазалап алганга өтө жакшы шарт түзүп берген болот экенбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийин боор илдетине чалдыккандар, тамак сиңирүү органдарынан кыйналгандар, сиздерге айтар кеңешим, дайым тамактангандан кийин, тамактанып бүткөндөн кийин сөзсүз жок дегенде
500-800 ming qadam жөө басып қойыңыздар. Жөө басып қойғаныңыздарда ушул биз жөө басқан кыймылдын эле таасири менен биздин ички органдарда, ичегилерде, ашказанда, боордо, ошондой эле могу диафрагма деп аталган органдарыбызда чоюлуп жыйрылуу аракеттери болот да, биздин жеген тамагыбыз оңой жана жеңил сиңет экен. Анан дагы бир чыгарылышында ушул диафрагма, экинчи жүрөк, тамак сиңирүүгө пайдалуу болгон көнүгүүлөр деп көрсөткөн өткөн видеолорум бар. Ошол видеолорду да көрүп, ошо диафрагмага жасалуучу көнүгүүдү жасап жүрсөңүздөр, бул дагы өтө пайдалуу. Жөө басуу жөнүндө чыгарган чыгарылышымды көрүңүздөр, ал дагы өтө пайдалуу. Ушуну менен мен боор жөнүндө болгон чыгарылышымды аягыма чыктым. Сөзсүз катталып коюңуздар, сөзсүз өзүңүздөрдүн жаккан болсо жакты деген белгини бериңиздер. Сиздердин бул берген белгиңиздер, катталганыңыздар биз үчүн өтө маанилүү болот. Канчалык сиздерде катталуу жакшы болуп, өзүңүздөрдүн жакты деген белгини бергениңиздер менен менде дагы ошончолук сиздерге пайдалуу болгон, керектүү болгон чыгарылыштарды чыгарып турганыма мүмкүнчүлүктөр, шарттар жакшы түзүлөт. Кийинки чыгарылышымда жолугушканга чейин аман эсен болойлу. Кайрадан жолугушканга чейин ассаламу алейкум.